Саламатсыз эжеге, кандайсыз? Сотторун жакшы эжеге. Аштыңдарбы? Кулуп болсун. Жакшы болуп кана жеңдир. Кандайсыңар кыздарым? Ой, Азамат, красавица кыздарым. Красавица кыздарым. Бул ескилиги жетип, кыйметип калган болчу бул жерчи. Кандайсыңар? Ой, Азамат кыздарым. Азамат кыздар. Кандайсыңар кыздарым? Азамат. Кана? Келиңиз. Сүрөттөрдү тартып биз уже конкурс болуп атат, ошо катышып атабыз. Кечеде Турцияда да бир конкурс болуп, биз 8 балабыз жеңүүчү болушту. Кана чогуу. Таш полковник. Кана. Депутат эжеге келиңиз. Кана, ак жолдой болсун, Жакшы биздин балдарыбыз, кыздарыбызга кызмат кылсын. Бүгүн бизге белек болду, балдарга кубаныч күн болду. Эстрада театры ачылып, балдарга чоң сыймык болду. Жаркырап турган жаштарга, жаңыдан ачылган шарттарга түбөлүк болсун кут береке, ыраазыбыз сизге мер атаң. Yine harcasız bir kumarla bakalım. Келечек чыгармачыл борборунун коллективи, жамааты, урматтуу ата энелер, урматтуу чакырылган коноктор, урматтуу менен кичинекей балдарым, кыздарым, бүгүнкү ушул силердин татынакай силер үчүн майрам десек, майрам десем мен жаңылышпаймын, анткени эжекебиз жогоруда айтып кетти, ушул 70 жылдан бери каралбай калган, ошол курулгандан баштап каралбай калган экен ушул имаратыбыз. Эжекебизге сизге чоң рахмат. Эжеке ушул жеринен келип көрүп ушул жерде Жеңишбек Шорматович ушул биздин чыгармачыл борбор каралбай калды. 3,5 миңден ашуун биздин ошо Ош шаарыбыздын балдары, кыздары келип ушул жерден ырдашат, бийлешет. То есть жанагы өздөрүнүн чыгармачылык өнөрлөрүн өркүндөтүшөт. Ошон үчүн мына
жалпы жергиликтүү бюджеттен 26 миллион сом каражат кетип, алдыңкы фасадтагы ички ремонтторун оңдоп бердик элек. Мынау эжекебиздин наказы менен ушул жерде мынакей жакшынакай балдардын жайында өткөрө турган амфитеатр жасап берсеңер жакшы болот эле деп суранган эжекебиз. Мынакей бүгүнкү ушул жакшынакай амфитеатрыбыздын ачылышы болуп отурат. Урматтуу ата-энелер, урматтуу биздин жамаат, уруксат берсеңиздер ушул жерге жалгыз эле мен иштеген жокмун бул жерде. Бизде жалпы мэрия иштеп, жалпы коллектив менен чогуу иштеп атабыз. Мен кечирим сурайм, официально сиздердин алдыңарга келе албай калдым. Бизде мурдагыдай кабинетте отуруш жок. Эртең менен саат 4-төн 5-тен баштап жумуш, кечки саат 9:30-10-го чейин жумуш. Качествен шум, газ деген жок бизде. Редкий случай, только по праздникам. А так бизде рабочая форма. Азыр мен Таладан келдим. Теги Келечек базарын көчүрүп, теги Акбуранын боюндагы базарды көчүрүп, Жибек жолун базарын көчүрүп, ошол жакта жүрүп атабыз. Жол расширение болуп, Осмонду көчүрүп, көпүрө, жанагындай эстакадный көпүрөлөрдү куруп атабыз тетиги жакка. То есть убакыт жок, Талада чуркамай. Азыр убакыт аз калды, мынакей октябрь, ноябрь. Ноябрдын 20-сынан баштап кыш бир аз жумушубуз токтоп калат. Ошон үчүн жумуштун мынабу реки жылуу жумшак ысыкта батыраак ушу жумуштарды бүтүрүп алып деп Таладабыз. Урматтуу ата-энелер, мен уруксат берсеңиздер, ушул жерге менен 3 орун басарым бар. Ушул жерде өздөрүн проекттерин жасап, чуркап, эртең менен келсе батыраак болго деп, анча-мынча булар тилдеп да коем, батыраак кыймылдагы бүтүрөлү деп. Уруксат берсеңиздер, мен орун басарым Салтанат Абдыдаевна, мен орун басарым Замирбек Байышевич, мен орун басарым Акылбек Юсупович келип койсоңуздар бул жака. Ушул менин 3 орун басарыма да бир кол чаап койсоңуздар, ушулар эмгек, ушулардыкы. Рахмат чоң. Эжекебизди жакшы таанысыңар мынакей Салтанат Абдыдаевна. Ушул эжекебиз чуркап жүрүңүз, Денисбек Шарматов ушуну жасап берели деп абдан мынакей эметип мени колумдан кармап алып эжекебизди алып келип жасабасак болбойт деп. Мынакей чындап эле келип көрсөм, артындагы бир 2 коштоңар бар экен. Алардын үйүнүн фонунда биздин балдар чыгармачылык болбой такыр эле бир жараат келип экен. Көрүп кокуй жасабасак болбойт. Эми тиги коштоңардын үйүнөн татнакайраак болуп калды, коозуна. Мынакей Замир Байычев дагы өзүнүн эмгегин кошту. Мынакей биздин Акылбек Арапбаевич тоже ушул жерде проект өзү жасап, чуркап, таң аткандан күн батка чейин ушул 3 киши чуркап жүрүштү. Ушул эмгек, ушул 3 кишиники, урматтуу ата-энелер. Мен ушул балдардын, урматтуу балдарым, кыздарым, силердин ушунчалык шыгыңарды көрүп, мен ошол кабинетте отура албадым. Ушул кокуй ушуну ремонт жасасак болбойт экен деп. Анан мынакей карап атам, акыркы мындай ушу шаардын ичинде аяк бияка өйдө төмөн баскандарда, шаардан сырткары басканда мына техникаңар жок экен. Мен мэриянын атынан, урматтуу эжеке, ушул балдар, келечек балдар чыгармачылык борборуна мына татынакай микроавтобус белекке берели деп чечтик. Рахмат, чоң рахмат. Бекең үчүн кызмат кылабыз. Ак ордуңуздар кут болсун. Көп жылга кызмат кылсын. Келечекте мамлекетибиздин туун бийик көтөргөн артист, чыгармачыл жаштардан болсун. Ийгилик каалайм балдарым, кыздарым. Рахмат чоң. Чындыгында бул жер карабай калып кеткен болчу, аябай жаман акыбалда болчу. Ушул убакка чейин оңдолбой, жасалбай калып кеткен болчу. Өзүңүздөр жакшы билгендей, могу жерге чейин келип тосулган жер болчу. Чөп, шаар, ичи аябай жаман жер болчу. Онун ичине киргенде коркот болчу. Аябай каралбай калып кеткен болчу. Эжеке менен 2-3 жыл мурун эптеп, косметика ремонту менен эле жасап жүргөн болчук. Мына Жеңиш Шырматович, сизге, командаңызга ыраазычылык билдиребиз. Себеби келечек балдар чыгармачылык борбору эртең күнүн кандай боло турган болсо, келечек балдарга
жакшы шарттар түзүш керек экен. Кудай буйруса ушул жерден элибизге, маданиятыбызга кызмат кылган улуу инсандар, улуу композиторлор, улуу талант ээлери ушул жерден чыгат деп ишенебиз. Шахмат калабыз, мына жакта да ичинде да бар. Ана костюмдар ушул жака коюп атабыз. Баардыгы кийип кайып кетишеби жеке? Ооба давай. Үйүнө алып кетпейби? Жок, биз сактайбыз да. Анда жоготобуз давай. Сиздин портретиңиз айым элди ойлоп жүрүп, Элмем ханымызды чагылдырып тарттым. Өз колум менен түндөп тартып, бул сизге белек. Кабинетиңизге илип коюңуз.